Рахмат, урматтуу төрайым. Алмаз Акунжанович, кечээ менин дарегиме кат келиптир да, копиясы президентке да багытталыптыр да. Эми атын атабай эле коеюн да, биздин жаран айымыбыз акыйкаттыкты издеп жатып, атын адресин копия катып сурасаңыз, мен сизге кошо тапшырып берейин да, арызды. Кыздары өз атасынын тарабынан ыдык көрсөттү деп катта жазылып турат, ачык эле. Бирок окусам ыдык эмес, зордуктоо эле болуптур да. Ошо кичинекей балдарына 2017 жылдан бери акыйкаттык табылбай, анан биздин башкы прокурорубуз Курманкул Токторалиевич Жайыл районуна барганда кайрылыптыр. Кайрылса, ошол жактагы кайра эле ошол тергөөчүлөргө үстү жактан ылдый жакка түшүрүшүп, ошол 7-8 жолу психиатрикалык экспертизадан кыздардын өткөргөн тергөөчүгө кайра ишин таштатып коюшуптур да. Бул кандай мындай туура эмес мамиле болуп атат да. Бир нече жолу кыздарды суракка алат. Эми элестетиле психологиялык жактан ошол балдарга 7-8 жолу курчакты көргөзүп, ошо курчактан деген атасы эмне кылып жатканын ошо балдар улам кыздар көргөзүп берсе деле, кайра тергөөчү улам экспертизага жөнөтөт да. Мен түшүнөм, кечээ коллегаларыбыз да көтөрбөдү. Биякта коллегалар биздин медициналык экспертизада чоң коррупция бар деп. Чоң коррупция бар экендигин мына жөнөкөй мисалда далилденип турат. Улам президент чыгып алып, биз аялдарды колдойбуз, биз балдарды педофилияга жол бербейбиз, баары жакшы каралат, кам көрөбүз деп үстү жактан айтасыздар, өкмөт айтып жатасыздар. Бирок бизге жарандар кайрылып жатса, коргой турган адамыбыз жок деп. Ошо ыйлаган эненин катын мен сизге копиясын тапшырып берем. Көзөмөлгө алыңыздар. Мындай токтобосо, анда бизде укук коргоо органдары эмнеге иштеп жатышат? Целая армия. Анан бир чети ошентип айтып жатсам, кечээ биздин бир коллегабыз чыгып алып туруп, ак үй көк үйдө секретуткалар иштейт деп оозунан чыгып алыптыр да. Буга чейин кыска юбка кийген кыздарды мектепте кыска юбка кийсе, аларды туура эле зордуктайт деп айтканда, мен эми микрофонго унчукпайын деп өзү менен сүйлөшкөм. Байке болбойт деп. Кайра эле ушул мындай унчукпаган сайын кээ бир мырзаларыбыз мындай аша чаап, чегин билбей жатып калышты да. Туура эмес да. Аялды сыйлабасаңар, биздин улуу трибунада мына парламентте сыйлабасаңар, сөзсүз түрдө зордук зомбулук токтобойт да. Жөнөкөй сыртта көргөндөр эмне дейт биздин жарандарыбыз? Депутаттар сыйлабаса, буларды эмнеге мен сыйлайт экенмин деп. Дагы бир катты айтып коеюн. Кызыл Аскерден, ошо Кызыл Аскер бул шаардын эң эски району. Жолдору жасалбайт, канализация жасалбайт. Мага деген эми көчөлөрүн эле айтып коеюн да. Брестская, Владимирская, Вятская, Кустанайская, Очаковская, Серпуковская, Корейская жана башка Кызыл Аскердеги канализацияны жаңы конуштарды жасап бүтүп, бизди карабай жатасыңар деп, парктарыбызда жок, эчтеке жок, чоңдор жашаган жерде условия бар, биз тарапты эч ким карабайт деп арыз. Рахмат.